Саламатсызбы угарман, сиз Шапак медиа борборунун кезектеги берүүсүн угуп жатасыз. 2-октябрда Кочкор районунда Кыргыздын Сарбагыш уруусунан чыккан хан Ормон Ниязбек уулунун 230 жылдык мааракеси белгиленди. Бул иш-чарага өлкөнүн 7 областынан меймандар катышты. Биз кол өнөрчүлөр менен маек курдук. Маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мен Ош областынын Окат районунун Кулатов айыл өкмөтүнөн келдим. Ушул Ормонхон атанын майрамына, тоюна келдик. Мынтип көргөзмөлөрүбүздү алып, колдо жасаган соккон килемдерибиз, мына машина төшөктөр, жөлөңгүчтөр, ман жаап келдик ошо тойго арнап. Окат району деп, Ормонхон атага 230 жыл деп жазып, өзүбүз колубуз менен жасап алып келдик. Кол өнөрчүлүк мен мектепти бүткөнмүн. 11-классты бүткөндөн бери эле кол өнөрчүлүк менен элекделебиз, килем согобуз, курак курайбыз, нандарды жабабыз. Бүгүнкү майрамдык маанай сизге жагып атабы? Бүгүнкү майрамдык маанай аябай сонун жакты. Жакшы. Ушундай заманыбыз тынч болуп, токчулук болуп, элдерде ар дайым ушундай майрамдар болуп турса, жакшы да, эң жакшы. Biz Жалал Абад областынын Тоғызтар районунан келдик. Бүгүнкү Ташматов Замирбек. Мен ушул боз үйдү Ормонхон атабыздын 230 жылдык мааракесине алып келип тиктик. Бул тарыхтан, бул боз үйдүн тарыхы өтө чоң. Менин чоң энемден, тайенемден, өзүмдүн апамдан, атамдан калган боз үйдү аздектеп бүгүнкү күнгө чейин сактап келебиз. Бүгүнкү күндө мындай таза жүндөн токулган моундай чийди мен бир да боз үйдөн көргөн жокмун. Бул жерде 100дөн ашык боз үй турат. Бул ушундай нукура Кыргыздын колунан жаралган окатты биз кийинки муундарга көрсөтүү биздин милдетибиз. Кийинки муун Кыргыздын тарыхы кандай болгон, салты кандай болгон, ушунун баарын ушул биздин боз үйүбүз аркылуу таанытып туруу биздин милдетибиз деп эсептейм. Боз үйгө 40 жыл болду. Бул 40 жылдан мурундан бери түптөлүп келип, ошол тигилгенине 40 жыл болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин карасаңыз, боектору оңбой турат. Bunun özgöçölüğü şunda. Баткен облысына караштуу Сүлүктүү шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Сатаркула Гүлмира Бабаевна. Биз бүгүнкү мынакей Ормонхон атабыздын 230 жылдык мааракесине Баткен облусунун атынан келип отурабыз. Бул жерде биз өзгөчөлөнүп, башка облустардан өзгөчөлүгүбүз ушул өзүбүздүн колдо согулган, колдо токулган килемибиз менен келдик. Бул килем мурда ошол ата бабаларыбыздан бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген улуу мурасыбыз. Анткени бул башка аймактарда мындай колдо токулган килем анчалык мындай колдонулбайт, бирок бизде аны согуп бүгүнкү күнгө чейин ошол уус чеберлерибиз, кыздарыбыз ошол килем согуп алектенишет. Ал ошол койдун жүнүнөн даярдалып токулат. Бул ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Мурун ушул ата бабаларыбыз ушундай килемдин үстүндө жашап, анан ден соолугу чың болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай баалуулугун сакталып келе жатат. Аябай кымбат, өтө баалуу мурас болуп эсептелет. Сүткөл областы Жетегиз районунун Ак Терек айылынын тургуну, атым Чолпонбай Борсуков. Бул ушул өнөрчүлүк атадан калган өнөр. Өзүм болсо армиядан келгенден кийин ушул эрди чаап, толук өнөрчүлүктү атам үйрөтүп, ошону менен после армия ушул өнөрчүлүк менен ушул күнгө чейин келатам. Өнөрчүлүктүн качествосу бар, жакшы, ушу бышык кармап жакшы жасайбыз. Биз көп жерге көргөзмөлөргө бардык. Көп жерге выставкалар, ошо көргөзмөлөргө барып, жакшы маалымат алып, элге жакшы таанымал болдук. Жакшы шүгүр. Сиздин өнөрүңүздү уланткан балдарыңыздардан барбы? Бар. Уулум толук жасаганды билет. Андан кийинки азыр ушул могу өрмө, унутта калып бараткан өрмөнү ушул жаш муундарга үйрөтүп атам. Кызыккан дилгир балдар бар, ошолорго баарына үйрөтүп атам. Мындан тышкары таяк тартыш, күрөш, кол күрөш жана ат оюндарда болуп өтүү материалды даярдаган Бакыт Кожокматов.